Чүйдүн Ысгата районунда мүрзөлөрдөгү темир тосмолорду уурдоого шектелип 2 адам кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Чүй облусунун аймагындагы айрым мүрзөлөрдүн темир тосмолорун белгисиз бирөөлөр талкалап жатышканы тууралуу маалымат тараган. Учурунда Чүй милициясынын басма сөз кызматы тарабынан эч кандай вандализм фактысы жок экендиги тууралуу маалымат берилген. Анда тосмолордун темирлерин уурдоо фактысы болгондугу боюнча материалдар катталып, териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканы кабарланган. 28 февралда Арсенал рейди жүрүп, Ысгата районунун Новопавловка аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чараларынын негизинде мүрзөдөгү темир тосмолорду уурдоого аракет кылып жаткан учурунда 43 жаштагы жана 35 жаштагы жарандар кармалышкан. Бул боюнча бир жаран арыз менен кайрылып, анын чоң атасынын мүрзөсүн тосмосун уурдоого аракет кылышканын билдирген. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн териштирүү учурунда кармалган жарандардын Ысгата районунун аймагында мүрзөлөрдөгү темир тосмолорду уурдоого байланыштуу дагы 4 кылмыш фактысына тиешеси бар экендиги аныкталган.